Geçegi bir суткага бүгүнкү күндө жаңы 12 учуру катталды. Ошондо жалпы бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасындагы ушул COVID-19 козгогучун тапкан жарандардын саны 228-ге жетти. Анын ичинен Бишкек шаарында 30, Ысык Көл областында 3, Жалал Абад областында 80, Нарын областында 5, Баткен областында 4, Ош областында 105, Ош шаарында 6, андан кийин бардыгы болуп 128. Анын ичинен кече күнү 23, жалпысынан 23 киши оорудан айыгып чыгарылды. 4 киши мурдагыдай эле өлүмгө дуушар болгон. Бүгүнкү күндө ооруда больницада жаткандардын саны 201. Анын ичинен 10 мындай оор абалда турушат, бирок алар ИВЛ эмес, жөн эле кислород менен дем алышып атат.